турмуш тиричиликке керектүү эмеректер кандай жасалаарына кызыгып, Эсал эмеректер фабрикасына баш бактым. Бул жерде алгач дизайнер менен өзүмө жаккан эмеректин үлгүсүн тандап алдым. Дизайнер кардарга эмеректердин үлгүсүн көрсөтүп, кардар каалаган үлгүнү чийип берет. Эмерек жасоо иши так ушул жерден башталат. Так, в данном случае расположение нежелательно, потому что рядом с водой. То есть огонь с водой рядом не должно быть. Цвет у нас по умолчанию светлые оттенки, но можно выбрать любой цвет. То есть по каталогу красим любой цвет. Алгач кардар мына ушул жерден дизайнер менен өзүнө жаккан үлгүдөгү эмеректи тандап алды. Андан соң атайын мына ушул VR көз айнектин жардамы менен 3D форматында визуалдуу түрдө өзүнө жаккан эмеректи көрүп чыкса болот экен. Азыр мен тагайында көрөйүн. Чындыгында ошол жерде жүргөндөй болот экенсиң, өзүңдүн ашканаңда жүргөндөй. Мисалы, бул жерде тамак бышыра турган жер. Бул жакта буу чыга турган жер бар экен. Чындыгында визуалдуу түрдө ошол жерде сен кошулуп жүргөндөй болот экенсиң. Дизайнер чийген үлгү эмерек жасоочуларга жөнөтүлөт. Үлгү менен эмерекке керектүү бөлүктөр кесилип даярдалат. Бул учурда жумушчулар чаң жутпайт. Кесиндинин чаңы өзүнчө бөлмөгө топтолот. Анткени холдзер станогу заманбап компьютердин жардамында туура так кесет. Бул жакта биз распил кылып даярдап беребиз, заготовка кылып. Ушу баштан ушу мебель ушундан башталат. Бизге дизайнерлер алып келет, биз кесип беребиз, даярдап беребиз. Ошо кесип, чаптап, ошо жумуштарды кылабыз биз. Балдарга жумушту даярдап беребиз. Мунун айырмасы бул станок Германиядан келген. Эрки станокторго караганда миллиметринен айырмасынан билип кесип берет өзү. Точность жагынан жакшы. Заказдар ушундай кылып келинет бизге. Биз буну компьютерге киргизебиз. Компьютер өзү бардыгын эсептеп, канча рис кетет экенин баарын эсептейт. Ошол аркылуу кесебиз. Бизге ушундай кылып келинет размерлери. Ушу размерлерди көрүп, компьютерге киргизип, кесип баштайбыз. Эмерекке керектелүүчү мына ушундай бөлүкчөлөрдү алгач холдер станогунун жардамында кесип алдык. Андан соң мына ушул жака келип, эмеректин көрүнө турган жагын хромка менен чаптап алабыз. Андан соң бул жактагы дагы бир атайын жабдуу бар. Мына ушул жабдуунун жардамы менен бөлүкчөлөрдүн бири-бирине кураштыра турган жерлерин мына ушундай кылып тешип алышат. Aslında biz ушул Эсал фирмасынын чипу станокторун иштетебиз. Биякта бизге клиенттер ар кандай заказ берет, ар кандай формадагы узор менен, без узор, иштелип кандай формадагы заказ берсе, ушул чипу станок баардыгын клиенттин оюнда кандай болсо ошондой кылып кесип берет. Мисалы үчүн биякта бизде компьютерлер бар. Компьютерден программаларын жазабыз, кандай программа болсо ошол программаны киргизебиз дагы. Анан чипу кое беребиз. Бул автоматически өзү иштейт. Кандай программа жазсак, ошондой кылып туруп кесип берет. Миллиметр менен точный, жакшы, качественный и станокторубузда жакшы иштеп берет да. Бүт баардык деталдарын, узорлорун, кухняларын, купелерин, шкафтарын баардыгын даярдап ушул жерден беребиз. Примерно программаны жазап туруп станоктон кое беребиз. Бул станок барат да, жазылган программа боюнча өзү эле кесип берет да. Болгон бияктагы бир карап туруш керек. Кандай кесип атат, эмнени кесип атат. Ол мисалы кухнянын терезе айнектери да. Мындай узорлор чыгарабыз. Булар глухой эшиктери чыгат. Мындай болот. Эмерекке керектелүүчү мына ушундай бөлүкчөлөрдү алгач кесип даярдап алдык. Андан соң атайын оюмдарды түшүрүп алдык. Эми болсо мына ушундай жүктөйт экенбиз дагы лифт менен кийинки этапка барууга даярдык көрөт экенбиз. Жапар байке, кеттик анда.
Эмерек бөлүктөрү кесилип оюмдар түшүрүлгөн соң жылмалоого кезек келди. Мындай иштегендер түз кесилбеген жерин жылмалап чыгышат. Мына ушул жерде колдун күчү керектелет. Сырдалган жыгачтарды кайрадан жылмалашат. Бир да жеринде быдыры жок түптүз жылма болуусу шарт. Ушул бөлмөдө сырдоо иштер аткарылат. Күнү бою 4 жумушчу кардар тандаган түстө кесилген жыгачтарды мына ушинтип сырдап чыгышат. Эмерек чыгарган ишкана 2005 жылдан бери сапаттуу, сыры өчпөй турган сырларды колдонот. Биз үчүн сапат маанилүү. Эсал эмерек өндүрүш ишканасы эмеректердин бардык түрүн чыгарат. Ишканада бардык шарт каралган. Мында иштеген жумушчуларга дагы, кардарларга дагы. Мисалы, даяр эмеректерди ары-бери көтөрүп ташыбай, ушул жерден унааларга салып кетишет дейт ишкананын директору. Колдонуп аткан материалдардын сапаты да бизге аябай маанилүү. Анын жанында колдонуп аткан материалдардын экологиялык жактан дагы бардык стандарттарга жооп бериши да биз үчүн маанилүү. Анткени бул үй эмеректери кардарларыбыздын үйлөрүндө, кухняларында жылдап турат. Ошон үчүн биз кардарларды дайыма ыраазы болуш үчүн сапаттуу үй эмерегин жасаганга аракет кылабыз. Иштеп жаткан жумушчуларыбыз дагы кадимкидей эле эл катары налог төлөйбүз, соцфонддорун төлөшөт, подоходный налогдорун төлөшөт. Закондо кандай белгиленген болсо ошондой түрдө иштешет. Эсал эмерек өндүрүш ишканасы ортопедиялык матрастарды да чыгарат. 100% өздүк продукция чыгарган ишкананын Евразиялык экономикалык биримдигинин шайкештик сертификаты бар. Матрастан баштаган иш барып эмерек чыгарган чоң ишканага айланган. Биздин фабрикада ушундай зымдарды Россиядан алып келебиз. Россиядан алып келип, бияка коебуз. Анан кийин мындайдан өзүбүздүн станок, бул турецкий станок. Бияктан ушундай пружиналарды жасап чыгарабыз. Бияктан даяр болуп ушу пружина кандай размер керек болсо ошого ылайыктап биз бияктан жасайбыз пружиналарды. Бул пружиналар даяр болгондон кийин биз буларды чогултуп алып барып тиги станокторго коебуз. Ошоктан каждый размерине коюп, кандай размер керек болсо ошондой кылып токуп даярдайбыз матраска. Ушу матрастар даяр болгондон кийин биз размерлерди чыгарып алабыз. Экилерин полный размери менен атып чыгабыз ушундай. Даяр болгон матраска сыртына кезденмесин тигүү калды. Бул жумуштагы заманбап жабдуунун жардамында аткарылат. Бул жерде красканын түрүн тандашат. Биздики итальянская краска болгондуктан бул жерде сирка 200дөн ашык тонн бар. Бул жерден кожоекенин өзүнүн каалоосу боюнча красканы подбирать этип беребиз. Еще бул жакта мягкий мебель тандай турган болсо, бул жерде тканьдын түрлөрү бар. Ошо кандай текстура, кандай өңдү кааласа, ошонун баарын жасап беребиз. Адан тышкары да эмне фасадтын түрлөрү бар, аларды жактан ашышпай көргөзөбүз. Мына ошентип 100% өздүк продукция өндүргөн ишкананын буюмдары атайын дүкөнгө жөнөтүлөт. Дүкөндөн күнүмдүк турмушка керектүү эмеректин бардык түрүн тапса болот. Бул жерде деген кухонный гарнитур, спальный гарнитур, шкафтар, прихожка, үйгө эмне керек болсо баардыгын биздин салондон тапсаңыздар болот. Будан тышкары бизде еще матрасный фабрика бар, ал жакка да барып келиңиздер. Ал жакта матрастын түрлөрү бар. То есть эконом класстан премиум класска чейин матрастар. Кимден эмнеси ооруса, допустим, бели жана жаш балага, өспүрүм балдарга ар бирөөсүнө индивидуальный матрасты подбирать этип беребиз. Бизде бул жакта краска итальянская уктуңуздар, көрдүңүздөр. Мягкий мебель айтып кетсем, бизде мягкий мебель латексный поролон менен жасалат. Бул латексный поролон
Негизи вообще Кыргызстан боюнча поролонду биз алып келебиз, официальный дистрибьюторбуз. Поролондорду биз алып келебиз, фомлайнный фирма менен иштейбиз. Ножкалар бардык ножкалар турецкий, тканьдарды тоже турецкий өзүбүз алып келебиз. Ткандын ар кандай түрлөрүн өзүңүздөр тандасаңыздар болот. Бул жерге кардарлар келгенде өздөрүнүн кыялындагы мебелди алып кетиш үчүн биз жардам беребиз.